Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 40 сабак. Тарбия баалуулугу. Эсиңиздерде болсо, номер 39 темабызда агайдын өзүнүн айтып берүүсү боюнча ушул теманы бердик эле. Ошонун уландысын көрө аласыздар. Анда эмесе темага көңүл буруңуздар. Экинчи блок баягы схемага келсеңиздер, ал жерде инсан үчүн тарбиянын мааниси деген блокто бар. Мына экинчи эмени көрсөңүздөр, инсандын кулк мүнөзү, пейили, туура өсүүсү, кадыр баркы, абийири, ыйманы, инсабы, бакыты, имиджи, авторитети, кызматта өсүүсү, билим, өнөр алуусу, белгилүү атак даңк, байгер, ыйман инсаптуу, бактылуу жашоосу үчүн тарбиянын өтө баалуулугу чоң. Баалуулук деген сөздү эки ооз чечип кетейин. Баалуулук деген бул өтө биз маани бере турган нерсе, тарбиянын зарылдыгы. Азыр доллар кандай баалуу болсо, андан миллион эсе баалуу нерсе бул тарбия деп эсептейт элем. Бар болгону биз тарбияны өтө бир жөнөкөйлөштүрүп, бул түшүнүктүү да деп койгонубуз үчүн кээ бир наркомания, мына туура эмес жүрүш туруш, бузукулуктар, азгырык, акча, байлык, пул үчүн, мансап үчүн жарышка чыгыш, кыйынсынуу, кытмырлык, топ-топко бөлүнүш жана башка терс сапарттар чыгып атат. Эгер тарбия жакшы болсо, мунун бардыгы алдын алынган болот эле. Биз ошол терс сапаттар менен күрөшкөнүбүз жакшы, бирок бул өрттү өчүргөндөн көрө анын алдын алып тарбия үчүн күрөшкөнүбүз жакшы деп ойлойм. Инсандык маанисин айттым. Эми буга жеткирүүнүн жолдоруга сиздерди айтып кетмекчимин. Булга албетте үй бүлө. Ошону эске алып, мындан 25 жыл илгери эне мектебини баштадык. Азыркы күндө ал уланып келатат. Азыр Кудайга шүгүр, мына биздин Баткен областы зам губернатор Чынар Осмоновна, министрибиз Каныбек Исаков, мына Алмаз Токтомамбетов колдоп, мына Алимбеков профессор, Жанкорос Каныметовичтар колдоп туруп, бул азыр эне мектеби Кыргызстанга жайылып баратат. Анткени мына Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар экен. Үй бүлөнүн адамдын бул дүйнөдө эң жакшы кыла турган иши үй бүлөнүн бул коомго жакшы тарбиялуу инсандарды жеткизип берүү деп. Ошол үчүн тарбиянын очогу үй бүлө, ошол үчүн эне мектеби, ата мектеби, бүгүнкү күндө ошону биз үй бүлө мектеби деп өзгөртүп атабыз. Бул өтө маанилүү. Андан тышкары бакча, мектеп, андан тышкары теле, радио, тең туш, көчө, мечит, медресе, мына ушул маселелер. Анан эң дагы бир өзөктүү жаңы сиздердин көңүлүңүздөрдү бура турганы бул өзүн өзү тарбиялоого чакыртмакчымын. Андан эми мен сиздерге тарбиядан алыстатып жаткан нерселерди айтып кетмекчимин. Бул мына терс көрүнүштөр, наркомания, ичкилик, азгырык, байлык, дүйнөгө жарышка түшүү, андан кийин наадандык, түркөйлүк, караңгылык, тарбияга мыскылдап караш, бардык нерсени акча, дүйнө гана чечет деген көз карашка барып калыштын бардыгы тарбиядан алыстата турган нерсе болуп эсептелет. Ушуга мен сиздерге чакырып кетемин. Эми тарбия жөнүндө сөз болсо эле көбүнчө бизде мындай дейт: жаштарды тарбиялаш керек, жаштарды тарбиялаш керек деп. Бул өтө туура. Бирок урматтуулар, сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Жаштар кимди көрүп тарбиялансын? Биздин эки жолу революция болуп, чет мамлекетке кеткен жетекчилерибизди көрүппү? Биздин байлык, мансап, ысырапкерчилик, атааңдаштыгыга түшүп алган биздин кээ бир улуу адамдарыбызды, чоңдорду көрүп тарбия алсынбы? Ошол үчүн мен тарбияга жаңы бир жаңылыкты сунуштамакчы элем. Урматтуулар, келиңиздер, тарбияны улууларыбызды, аксакалдарыбыздын өзүн өзү тарбиялашыдан, чоңдорубузду, элибизди тарбиялаштан дагы баштасак дейм. Конфуцийден бир мамлекеттин башчысы сураган экен: мен элимди кандай кылсам көтөрүлүштөн, митингден, жанжалдан, тополоңдон, жаат бөлүүдан сакталат десе, айтыптыр: иш бер дептир. Иш бердим десе, анда аш бер дептир. Ашта бердим десе, анда мындай кыл: элиңди тарбияла деген экен. Элиңди тарбияла. Ушул сөз бүгүнкү күндө бизге да жаңырып тургандай болуп эсептелет.
улуу пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыздын эң чоң иши бул адамдарыбызды иман жолу менен тарбиялагандыгы. Ошонун өзүдөн түгөнгүс таалим тарбия алсак болот деп ойлоймун. Андан кийин ошолорду эске алып, өзүнүз тарбиялоо. Ошолорду эске алып, мен мына жакын арада өзүнү өзү тарбиялоо аттуу китебимди жазып чыгардым. Куштарбектер колдоп, бул жерде 3 жаштан баштап та 99-100 жашка чейин өзүнү өзү тарбиялоо маселелерини мен жазып алып чыктым. Ушуга көңүл бурсак жакшы болот. Андан кийин урматтуулар, мына бизде тарбиялуу адам дегенге өзгөчө көңүл бурсак дагы, мына азыр тарбиялуу адам экраныңыздарга чыгат. Тарбиялуу адамдын белгилери кандай болуш керек дегенге биз айтабыз: ассалому алейкум деп жакшы салам айтса, кийинсе, ичпесе, жаман жолго жүрбөсө, албетте бул деле жаман эмес, жакшы. Өзүнү өзү тойгузса, ишкердик кылса, бул деле жакшы. Бирок бул аздык кылат экен. Тарбиялуу ошол эң сыпайы адамдарыбыздын тереңиге түшүп көрсөң, кайрымдуулук деген, мээримдүүлүк деген, жапакештик деген, башкаларды ойлоо деген, күйүп пишүү деген нерсе жок. Өзүнү өтө жакшы тойгузат, үй бүлөсүнү тойгузат, ишкердиги жакшы, бирок коңшусу ат жүрөт, аны менен иши жок. Мына ошол особняктарды куруп, эгиз дубалдар менен бөлүнүп алган, бирок зыяны жок. Ичпейт, наркомания чекпейт. Бул жакшы, бирок аздык кылат экен. Ошол үчүн тарбиялуу адам дегендин биз иштеп чыгып, анын мына 19 критерийини мына экраныңыздарда турат. Ошол үчүн тарбиялуу адам деген бул эң биринчи ыймандуу адам, эмгекчил адам, зирек адам, паам парасаттуу адам, үй бүлөчүл адам, кадыр билге адам, опакеш адам, кушпейил адам деп көрүп турасыздар. Мен калганын айтып убакыт кетирбеймин. Мына ушул ак ниет адамдар адам мына ушуларга маани берип туруп, биз ушул өңүттөн алып иштесек, ушул жерде бир өзүмдүн сунушумду дагы айтайын дейм. Урматтуулар, биз мына мектеп, университет, балдар бакчасы колдон келинче тарбиялап атабыз. Бирок эмнегедир миңдеген тарбиялык сааттар өткөн менен, бирок жугуму кандай болуп атат? Ал чоң сурооду пайда кылат. Жугуму, анткени биз аны кожо көрсүнгө өткөзүп жатканыбыз жокпу? Помпезный кылып, шан шөкөт менен өткөзүп, бирок ал балдардын жүрөгүгө тийип жатабы? Аларда намыс, инсап, иман ойготуп жатабы? Же кооздоо менен, чырайлуу өткөрүү менен ора болуп калып жатабызбы? Ушул жага бир ойлонуп көрсөк деймин. Ошол өңүттөн алып караганда мен жакынкы күндөрдө албетте биздин мектеп, окуу жайлар светтик өзүнчө, бирок ошондой болсо дагы тарбия маселеси де мектеп менен окуу жайлардын, медресенин бир жылда 1-2 кызматташып, коомчулукту, айылды элди тарбиялоодо кызматташуусуна чакырат элем. Ушул өңүттөн мен сиздерди ушул сөздөргө, ойлорго чакырамын. Калганын сиздер ой бөлүшсөңүздөр,